Келерки жылы Кыргызстандын 1944-жылы түзүлгөн Тышкы иштер министрлигине 80 жыл болот. 1944-жылы Кыргызстан 15 союздук республикалардын катарында Советтик социалисттик республикалар союзунун курамына кирген. СССРдин конституциясына ылайык суверендүү социалисттик республикалардын өзүнүн парламенти жана өкмөтү болгон. Бирок СССРдин мамлекеттик мекемелеринин жана алардын кызмат адамдарынын ортосундагы чет мамлекеттердин мекемелери жана кызмат адамдары менен мамилелеринин тартиби жөнүндө жарлыгына ылайык тышкы саясат жана эл аралык мамилелер маселелери бүткүл союздук тышкы иштер министрлигине тапшырылган. 1944 февраль айында союздук республикаларга тышкы байланыштар жаатында ыйгарым укуктарды берүү жана союздук республикаларда тышкы иштер элдик комиссариаттарын түзүү жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Мыйзамда башка мамлекеттер менен эл аралык мамилелерди кеңейтүү жана кызматташтыкты чыңдоо максатында союздук республикалар чет мамлекеттер менен түз байланыш жана алар менен келишимдерди түзө ала тургандыгын, ошондой эле дипломатиялык жана консулдук өкүлдөр менен алмаша ала тургандыгы баса белгиленген. Бирок Кыргызстан эгемендүүлүк алганга чейин бул укук иш жүзүндө колдонулган эмес. 1944 жылдын 17 мартында Кыргыз СССР Жогорку Совети Кыргыз СССРинин тышкы иштер элдик комиссариятын түзүү жөнүндө мыйзамды кабыл алган. Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлигинин тарыхы ушул учурдан тартып башталат. Кыргыз СССРинин биринчи тышкы иштер министри катары Казы Диканбаев дайындалган. Тышкы иштер министрлигинин 79 жылдык тарыхында бул кызматты өлкөнүн 23 мамлекеттик жана коомдук ишмери аркалаган. Кыргызстандын азыркы 24 тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев бул кызматты 2022 жылдын апрелинен бери аркалап келүүдө. 1944 жылы республиканын тышкы иштер элдик комиссариатынын аппаратында 4 гана кызматкер болуп, аппарат төмөнгүдөй түзүмгө ээ болгон: саясий башкармалык, протоколдук жана консулдук бөлүм, жашыруун шифрлоо бөлүмү жана жалпы бөлүм. Иш жүзүндө тышкы иштер министрлигинин штаттык бирдиктеринин саны 10 адамдан ашпаган мындай структурасы 1991 жылга чейин сакталып келген. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги азыркы түрүндө 1991 жылы СССР кулап, 1991 жылдын 31 августунда өлкө эгемендүүлүк алгандан кийин түзүлгөн. Кыргызстандын демократиялык, укуктук мамлекет жана дүйнөлүк аренада чыныгы актор катары калыптанышы дүйнөдөгү фундаменталдуу саясий жана экономикалык кайра куруулардын татаал шарттарында өттү. Бирок кыска тарыхый мезгилде өлкөнүн тышкы саясаты калыптануу стадиясынан гана өтпөстөн, эл аралык дипломатиялык мейкиндикке да ийгиликтүү интеграцияланды. Кыргызстандын дүйнөлүк коомчулукка интеграциясы бул биринчи кезекте 1992 жылы анын Бириккен Улуттар уюмуна кириши жана уюм менен адистештирилген мекемелер менен тыгыз кызматташуусу. Кыргызстан үчүн Бириккен Улуттар уюмуна кирүү улуттук кызыкчылыктарды камсыз кылуу, эл аралык аренадагы ролун жогорулатуу боюнча жаңы перспективаларды ачты. Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы Кыргыз тарап белгилеген 13 резолюциясын, анын ичинде Манас эпосунун 1000 жылдыгын белгилөө жөнүндө, кыргыз мамлекеттүүлүгү жылын белгилөө жөнүндө, бүткүл дүйнөлүк социалдык адилеттүүлүк күнүн жөнүндө, андан тышкары куралсыздануу жана тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү жөнүндө бир катар резолюцияларын кабыл алган. Эгемендүүлүк жылдары Кыргызстан көптөгөн алдыңкы эл аралык уюмдарга мүчө болду. Учурда өлкө 123 эл аралык уюмга жана бирикмеге мүчө. 1996 жылы Бириккен Улуттар уюмунун бөлүмүндө жана Женевадагы башка эл аралык уюмдарда Кыргыз Республикасынын туруктуу өкүлчүлүгүнүн түзүлүшү эл аралык мамилелерди өнүктүрүүдөгү маанилүү окуя болду. Женевадагы эл аралык форумдардын алкагында өлкө жетекчилигинин жана өкмөт мүчөлөрүнүн үзгүлтүксүз жолугушуулары өлкөнүн эл аралык коомчулук менен саясий өз ара аракеттенүүсүнүн маанилүү багыты болуп калды. Өлкө эгемендүүлүккө ээ болгондон кийин Кыргызстан дүйнөнүн 170 мамлекети менен дипломатиялык мамилелерди түзүп, алар менен өз ара аракеттенүүсү андан ары өнүктү.
Ушул кезге чейин бул өлкөлөр менен достук жана кызматташтык жөнүндө миңдеген келишимдерге жана макулдашууларга кол коюлган. Жакында кабыл алынган тышкы саясат концепциясы Кыргызстан укуктук мамлекетти курууга жана адам укуктарын коргоого умтулган демократиялык өлкө экенин аныктайт. Ал тышкы саясатта өзүнүн мамлекеттик чек араларынын бузулбастыгы, дүйнө өлкөлөрү менен ар тараптуу байланыштарды чыңдоо жана улуттар аралык чыр-чатактарга жол бербөө принциптерин карманат. Жалпысынан эгемендүү Кыргызстан өзүнүн тышкы саясатында ядролук куралсыз борбордук жана ички Азияны, тынчтыкта жанаша жашоону жана бардык көйгөйлөрдү саясий сүйлөшүүлөр аркылуу чечүүнү, ошондой эле өз ара пайдалуу социалдык, экономикалык жана маданий гуманитардык интеграцияны жактоону улантат.